Өкмөт Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалда документтерин жоготкон жарандарга көмөк көрсөтөт. Бүгүндөн тарта жалпы жарандык биометрикалык паспорт бериле баштады. Баткенде өрттөлгөн үйлөрдүн саны 107ге жетти. Кыргызстанда коронавирустан 3 бейтап каза болду. 277 жаңы учуру аныкталды. Эртең 4-майга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз Республикасынын өкмөтү Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы чатактын натыйжасында документтери жок кылынган же документтерин жоготкон жарандарга көмөк көрсөтөт. Бул тууралуу өкмөттүк аппараттын басма-сөз кызматы билдирет. Өкмөт башчы билдиргендей, Кыргыз-Тажик чек арасында болгон окуялар бир катар көйгөйлөрдү пайда кылды. Аталган милдеттерди ыкчам чечүү жана кырдаалды жөнгө салууну камсыздоо максатында өлкө президентинин тапшырмасы боюнча жабыркагандарга ар тараптуу колдоо көрсөтүлүүдө. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматына жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда документтештирүүгө муктаж жарандардын тизмесин ыкчам тартипте түзүү тапшырылды. Бул максатта ведомство жерлерде туулгандыгы тууралуу күбөлүк, нике күбөлүгү жана паспорт берүү сыяктуу документтештирүү кызматын көрсөтүү үчүн тийиштүү техникалык жабдуулар менен жабдылган көчмө калкты тейлөө борборлорун уюштурат. Ошондой эле транспорт каражатын жана айдоочулук күбөлүктү тариздөөгө да көмөк көрсөтүлөт, деди Улукбек Марипов. Бүгүндөн тарта жалпы жарандык биометрикалык паспорт бериле баштады. Бул тууралуу Бишкектеги маалымат жыйында мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиев билдирди. Мамбеталиев бүгүн 3-майда Бишкектеги 1-2 калкты тейлөө борборуна барып көргөнүн айтат. Шашылыш болбосо жарандар жалпы жарандык биометрикалык паспортту 18 күндүн ичинде ыкчам түрдө ала турган болсо, анда алар 2006-жылкы үлгүдөгү паспортту ала алышат. Бул маселе чечилди. Калкты тейлөө борборлорунан жаңы үлгүдөгү паспортту алсаңар болот, деди Мамбеталиев. Баткендеги жаңжалдан жабыркаган үйлөрдүн саны 107ге жетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма-сөз кызматы билдирет. Учурда облуста келтирилген чыгымдарды аныктоо боюнча комиссия ишин улантууда. Өрттөлүп, жараксыз абалга келген турак үйлөрдүн калдыктарын тазалоо, калктуу конуштарды электр энергиясы менен камсыздоо, сугат суу, таза суу линияларын калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Тажик тараптын аткылоосунда Баткен районунун Аксай, Самаркандек, Ак Татыр, Карабак айыл аймактарынын айылдары жана Лейлек районунун Кулунду, Жаңы Жер айыл аймактарынын айылдары жабыркаган. Алдын ала маалыматка караганда, Баткен облусу боюнча 107 турак үй, 2 мектеп, 1 ФАП, 1 бала бакча, 10 май куюучу жай, 8 дүкөн, 4 соода түйүнү, 4 социалдык объекттер, 5 башка мамлекеттик имарат талкаланып өрттөлгөн. Кыргызстанда 3-майга карата коронавирус дагы 277 адамдан аныкталды. Бул тууралуу бүгүнкү брифингде маалымдалды. Жаңы учурлар Бишкекте 212, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 49, Ош облусунда 5, Ысык Көл облусунда 7, Нарын облусунда 1, Жалал Абад облусунда 1 адамдан илдет табылган. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3 бейтап каза болду. Жалпы каза болгондор 1622 адамга жетти. Ал эми бир сутка ичинде 202 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 131, Ош шаарында 6, Чүй облусунда 51, Нарын облусунда 3, Ысык Көл облусунда 10, Жалал Абад облусунда 1 адам сакайды. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1498 бейтап, амбулатордук түрдө 2307 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1048 бейтаптын абалы орто оордукта, 375 адамдын абалы оор жана 73 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 4 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4451 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4373 медкызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 96337 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 89921 киши айыгып чыкса, 1622 адам каза болду. Кыргыз гидромет билдиргендей, эртең 4-майда өлкө аймактарында жаан-чачын болбойт. Түштүк-чыгыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +10, +15, күндүз +27, +32. Талас облусунда түнкүсүн +8, +13, күндүз +26, +31. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн +12, +17, күндүз +18, +32. Ысык Көл облусунда түнкүсүн +6, +11, күндүз +18, +23. Нарын жергесинде түнкүсүн +4, +9, күндүз +21, +26 градус. Ал эми борбор калабыз Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн +12, +14, күндүз +30, +32 градус жылуу болот.